Assalamu alaikum agayın. Mına bu özgörgörüp turgan Molotaş Ulu Ürkün apatına bağıştalıp arnalıp kurulgan 93 yılın başında kurulgan 1993 yılı SSR tarkap atkanda kurulgan estelik. Andagı KDK'nın jetekçiligi, oşo kezdegi partiyalar azı көбү жок болуп кетти. Кайран эл, анан эмне деген партиялар, ошол патриоттор, мекенчилдер чогулуп, мынауну жакшы тилек менен, жакшы ниет менен ошол улуу үркүндүн эстелиги деп башташкан. Андан кийин канча мезгилдер өттү, мына 30 жылдан ашык мезгил өттү. Муну канча президентке, канча мэрге кайрылдык. Мен айрыкча көп жаздым. Эми муну кайрылып тилибиз деле тешилгидей болду, уручкабыз деле, калемибиз деле мукурагыдай болду. Бирок бирөө да уккан жок. Мына Улуу Үркүн деген бул тамашабы. Улуу Үркүн деген апат, чоң аламат болгон, кыргын болгон. Мына аркалык кыргыздардын, түндүк кыргыздардын жарымы кырылган. Мындай алганда сөөктөрү ашбел куужондо калган ата бабаларыбыздын. Аны теребиз деп канча барды, мына дагы эле жатат. Кыскасы чоң аламат болгон, чоң геноцид, трагедия бул өзү. Мунун 100 жылдыгындагы дуруста өткөрө алган жок. Атамбаевдин учуру болчу анда президент. Дуруста өткөрө албаганы деген дагы эле баягы орус бийлигинен жазганы. Бизде жана орус кул деп кээде айтып атпайбы кээ бир патриот жигиттер, эми ашкере айтып атат, бирок негизи ошонун негиз чындыгы бар да. Ошондон жазганып мына эстелигинде тетиги буруу жерге Атабейт деге алып барып эстелик курду. Ал эми кыргын деген мына Беловодский деп тилибизге твиртке чыксын, эмгичекти Беловодский деп маңкурт кыргыз атап жүрөбүз эми. Ак суу деген мына чүйдөн башталып, чоң кеминде мына кеминди каптап ушундан анан качып кыргыз Ысык көлдү кие качып, айрыкча Ысык көлдүн жашоочулары, тургундары, өрөөндөгү эл адамдар көп кырылган. Анан беделдин ашуусу, анан октябрь, сентябрдын аягында кар түшүп калып эл кырылган, эми чоң апат. Аны кайталап отуруунун кереги жок, элдин баары билет. Менин бүгүн эмне үчүн келдик? Ушул августтун башталышында биринчи жумасында деп баягы жылдары Танаевдин убагында болуу керек. Атайын өкмөттүн токтом чыккан эскерүү, Улуу Үркүндү эскерүү деп. Анан ушул жерге жыл сайын келчү элек. Быйыл менин досторум, мен да Кашаев байгамакка айткандай эсимен чыгып кеттир. Анан достор да мага кабар кылган жок. Ушул жерден Куран окуп, анан жана Геминдин кире беришиндеги менен Боомдун кире беришиндеги ошол алдагы мекенчил жаштардын ошо кездеги курган эстелик сөрөй эми чындап келгендечи. Муну мамлекет куруш керек болчу, ушул жерге заң кайтып. Анан тетиги тоонун арасына барып, орус бийлигине жазганы ошол жака курмуш болду. Мына кан жолдо кырылган, ушул өрөөндөрдө курулган эл, кыргыз эли. Ушул жерге куруш керек эле. Эми сөздү кыскартып айтканда бул чоң апат. Мен ары бери өткөндө дайыма ушул жерге токтоп Куран окуйм. Улуу Үркүндө шейит кеткен боордоштордун арбагына деп Куран окуйм. Башка айла жок, бирок биздин урпактарга буну абдан мээсине жеткире, канына сиңире эскертип айтып жүрүүгө парз, биздин милдетибиз. Себеби ошол биздин бабалардын, кандаштарыбыздын, боордошторубуздун арбагы бизди кечирбейт. Мына боордошторубуздун арбак урат деген кыргызда да сөз бар, улуу сөз бар. Эми анын канчасы уруп атат, бирок кээде мына турмушубуз оңолбой, ушундай эле артка кетүү, алдыга жылуу аз болуп, мына мындай эле буксабайт этип, орусча айтканда ушундай акыбалда жүргөнүбүзгө да ушул биздин ата бабалардын нааразычылыгы, арбактарынын нааразычылыгы да бизди Кудай уруп атабы деп ойлойм да. Мына Үркүнгө жасаган мамилебиз. Ушу Молоташты канча мэр алмашты, мэр сөрөйлөр. Бир кыргыздын баласы ушуну оңдоп кое алган жок. Ушу мына жерде да бир топ жерлер кесилди эле, ар жагы парк болуп, анан ошо Молоташтын алдына эскерүүгө туура келип атат. Эми кесинде Омар Султан устатыбыз мына кыргыздын Залкаракыны өзү Тозорго алып барып мага көрсөткөн, Кыргынсай деген жерде. Анан ошо Тозордогу жаштар ал жерге эскерткич таш да койгон. Ошол
эстелик курабыз деп. Аны кура элек болуу керек эмгичекти. Анан ошол Омар Султанов устатыма арнап Кыргынсай деген сюжет мага абдан таасир берген ошол окуя. Бул болгон окуя экен. Анан кыскача тарыхый повесть кылып жаздым эле. Бүгүн ошону бир аудио түрүндө окуп берейин. Сиздер эми тыңдап коюңуздар. Ошол арбактарды эскерүү болсун. Кыргынсай Омар Султановго арналат. Ассаламу алейкум ава деп каплет чыккан баланын үнүнө жазуучу адатынча шашпай кылчайып карады. Алейкисалам, кел баатыр, чочутуп жибердиң го. Энем сизди чакырып атат. Энең ким эле? Айымкан. Айымкан Таежемби? Жайчылыкпы баатыр? Билбейм, тез чакырып кел деди. Болуптур. Мына ишти таштап жөнөдүк. Кое тур баатыр, ачкычталып машинени жабалы. Ал жакта канча болобуз? Билбейм да. Ой бала, атың ким эле? Бектен, макул дейли. Ошондо энең кимдин үйүндө, кайсы баласыныкында? Биздикинде да. Сен кимдин баласысың? Станбектин. Атамды да тааныбайсызбы? О, мурдуңду урайын. Станбекти кантип тааныбайын? Ал менин карым бөлөм да. Ой баса, үйүңөр кайда эле? Көчөнүн башында, чоң жолдун боюнда эмеспи? Ооба десең, анда Бектен баатыр машина менен барат экенбиз да. Эмесе мен үйдү бекитип машинени айдап чыгайын, сен тура бербей дарбасаның ач. Жазуучунун там ташы айылдын төмөнкү четинде, көл кылаасында эле. Атадан калган үй жайы өйдө жакта, айылдын ортосунда. Ал тарапта тууган уруктары жамаатташ турат. Бул жерди чоңдорго кадырын салып 7 жылдай мурда кестирип алган. Айылдын эң чети касиеттүү ысык көлдүн өйүс бүйүсүнө чейин кылкылдап, жылтылдап, алакандагыдай театрдын сахнасындай бир сырдуу, миң кырдуу, өзүнчө бир ажайып дүйнө болуп, көңүлдер китип, сергитип, кандайдыр бир кусалыкка, сагынычка жетелей, кайра бир кубантып, не бир кызыл кыялдарга алып уча көзгө толуп болуп турат жарыктык. Канчанчыда окуйсуң деди жазуучу жолдо баратып. 6 класста деди бала олутту. Жакшы оку, китеп окуйсуңбу? 4-5 окуйм, 3 жок. Үйүбүздө сиздин китепте бар, окуп келатам. Ой, азамат турбайсыңбы? Энем окутуу укканды жакшы көрөт. Айрыкча жатаарда дайыма окутат. Айымкан Таежең чоң энең да, туурабы? Ооба да. Ал киши мугалим эмес беле, илгери бизди да окуткан. Эмне үчүн өзү окубай сени окутат? 2 жылдан бери көзү жакшы көрбөй калды. Кайран киши. Канчага келди экен? Энем 85-те, 10го буруңуз аба, биздин үйгө келдик. Айымкан байыбыча эшигинин алдына кресло койдуруп, атайын күтүп отурган экен. Машина дарбазага токтогондо эле капталында жөлөнгөн таягын ала ордунан боюн токтото турду да, келгендерди утурлай кадам таштады. Ой эжеке, турбайлы коюңуз жарыктык деп жазуучу шашып жете келип колдон алды. Садага кетейин. Сен келгенде мен эмне үчүн отуруп калышым керек? Андай болбойт да, кел эми төбөңдөн жыттап коеюн. Адам бир жылда эле ушунча карып кетерби деди жазуучу ичинен күңгүрөнө баш чайкай. Былтыркы жайда келгенде мындан алдаганча тың эле көрүнбөдү эле. Карачы эми, андагыдан кыйла арык. Көз айнегин да кайра оңдоп, колдору да калтырай баштаптыр. Карлык келди өмкө. Таежеңе таң калба. 70 жаш жепирейген жер, 85 жаш оостон чыккан жел, 95 жаш томурайган көр деп кыргызың туптуура айтып аныктаптыр да. Болбосо кандай гана тарсылдачу элек. О, Айымкан эже келатат дегенде классыбыздан чымындын үнү угулчу да эжеке. Жакшы окутуп коюпсуз. Окуучуларыңыздын алды академик болушту. Баарынан сен өттүң. Садага кетейин. Жетим элең жетилдиң. Чоң жазуучу болдуң. Кудайга шүгүр дейли. Былтыр келгенден бери берип кеткен жан китебиңди көз кургур начарлап, небереме окутуп кайра угам. Ыйлайм, күлөм, кубанам. Адамдын турмушу деп романыңдын темасында төп атапсың. Бардыгы береги жарыкчылыктагы болгон кыймыл аракет, көрүнүш, окуя, кайгы, касырет, кубанычы менен бүт бойдон ошол жаныбарым адамдын турмушуна байланган эмеспи? Ой эжеке, уялтасыз да. Адабиятты өзүңүз окутпадыңызбы? Баарын Манас баштаган эпосторду
Al Turgay Pushkin'di, Tolstoy'du, andan arı Shakespeare, Hugo, Goethe'ga çeyin özünüz tanıştırdınız ko. Ayrıca Mukay Levaev'tin çıkarmaların göz aldığa tartar eleniz. Al kişi özüngдөй turmuştu başından karşı tersi ötkörüp, mani mаңызын аңдап, esakıl eleginen irgep durup жазганда. Al bolsun deyli, anı şaşpay ayta versek bolat. Ayta veriniz. Sağa aytpaganda kimge aytam? Ayta turgan kez geldi. Kayran temir çengel SSR ıdırap kuladı. Öz aldınça mamleket bolduk. Dalay katıluu жатқан, тыюу салынган да, kurgan жүрөктү купуя болуп жүргөн сырлар ачыкка чыкты. Ушулардын ойлоп сени издеп борборгалага атайын барайын деп жүрсөм, Кудай жалгап өзүң келип калдың. Келгениңди укканда эле баланы чуркатканым ошол. Тескерисин деп атат дегенде эле чочуп кетип жөнөдүм эже. Рахмат, чочуба. Курган жаным акыл эсим барында айтчумду айтып калайын деп шашканымды карачы. Эмесе шамшум этип чай иштик, жолго чыгалы. Айтчы сөздү ошол өзү ордунан ук. Өзүң арнап бөлөң Ыстамбек косу сое койду эле, кайра келген четте ушат. Эт бушум иштеген ошол. Кемселимди кийейин. Бектен сен де бар. Кана балам, жетеле. Өмөр абаңдын артынан бас. Сен де китеп окуй берсең жазуучу болосуң. Болбоду дегенде акыл билим менен адал нан таап жейсиң балам. Алар үчөө жазуучу рулда Айымкан Байбиче оң жакы алдыңкы орунда, артта тестияр бектен болуп, каршы терсиз машина тынбаган Каракол Бишкек кан жолуна кошулушту да, күн чыгыш беттей келатышты. Байбиче көз айнегин оңдой жолго тигилет. Өз алдынча күбүрөнүп кайра тоо тарапты да карамалайт. Жазуучу да үндөгөй карган кишинин мазесин албайынчы дегенсип жайма-жай айдап келе берди. Анда-санда сол тараптагы өкмөк тунуп, күн нурuna чагылыша жыбырап жаткан көлгө абай салган болот. Көп өтпөй Айымкан тайжы адегенде колу менен ишара кыла оңгайда өмкө деп калды. Машина кан жолдон чыгып, эбактан какшыган эски сайдын жүлгөсү менен бирде оңго, солго ийрелеңдеген өңгүл-дөңгүл жол үстүндө кең колоттуу өрдөй жорго жүрүштөн жазбай баратты. Карыя улам эле обдулуп, кайсы бир жер мерчемин издей баштаганын байкаган жазуучу үн катты. Эжеке, эмнени издеп атасыз жарыктык? Эмнени издейин өмүкө? Өдөрөктө болуу керек. Ооба, тигинде электе эмеспи? Аба ал жерди мен билем деди. Эми арткы орундагы бала колуна алдыңкы бет маңдай айнеке суна. Тетиги булуңда. Ал жакта эмне бар деди жазуучу кызыга Бүчүркөй. Эл кырылып, энем жалгыз аман калган жер деп бала энтелей баштап баратты эле. Шуга отур. Аны өмөр абаңа өзүм айтып берейин деп баратпаймынбы балам? Чыдай тур да каралдым. Тарсылдаган үндөн ойгонуп кеткен тестияр кыз эшикке чуркап чыгып эле энесине урунду. Энеси аны кемселин этегине ката койду. Кыйкырган үн чыкты. Кокуй сойду деди энеси калчылдай. Эне эмнени сойду деди кыз энесинин этегине оронгон боюнча. Бетин ачайын десе энеси көрсөтпөй бекем ороп турат. Энесинин буттарын, колдорун калтырак басып солкулдап ыйлап атты. Айлана ызылчууга толуп чыкты. 8 жашар кыздын бою кичинекей арык болгону менен тарамыштай чыйрак эле. Ал чыдабай кетип, этектен тыбырчылап атып бошоп чыкты. Бирок энеси шап колдон алып, ошол бойдон кое берген жок. Кыздын адегенде эле көзүнө көрүнгөнү ары бери айыл аралай атчан чаап жүргөн чоочун адамдар болду. Асынган мылтыктары сороктоп, кылычтарын күнгө жаркылдата булгалайт. Баары бир өңдөш сары кишилер. Сары кишилер түшүнүксүз сөздөрдү айтып бакырышат. Арар жерде томурайып жаткан кишилерди көрдү. Бир-экөө бутун тыбыратып онтоп жатат. Ары жакта боз үйлөр өрттөлүп, күйүп атат. Энеси оозун жоолугу менен басып алып, үнсүз солукта ыйлап атат. Кыз зээндүү, тири карактай эле. Айланада эмне деген аламат болуп аткан илгитпей түшүндү. Көрсө, канчалаган күндөрдөн бери айылдагы айтып аткан орус, солдат, ак батыша дегендер ушулар турбайбы? Айылдагы чоң кишилердин баары 2 күн мурда орустарды боомдон тосо турган болдук деп дүпүрөй жыйналып камданып атып эле көп атчан бака-шака түшүп жөнөп кетишкен. Андан бери алар келсе эле тоого көчүп кетебиз дешип, кетүүнү ойлоп, айыл ападагылар жүктөрүн таңып, даярданып жатышкан эле. Эми булар кайдан келип калды экен?
Ölümdü göröйүn, bular tünde Almatıdan gelişiptir. Biyakta karakoldun 2 mujugu eçitip kele kalıptır. Mujuktardın ayılın çap, kıyratkandar kayda dep izdep atışat. Tatar tilmeti şunday dep atat dep. Arjaktan çurkap kelgen koşun ayal, enesin kucaktay kalıp, şolokta uylap girdi. Uylaba, toktot Salika dedi enesi ünün bek çıkarıp. Gördün mü? Bulardın iylagandı uğa turgan türü yok. Kuday de, göl ayağına getkender gelbey tursa eken de, kokus gelip kalsa bul jelmogustar mıltık menen kırıp salatko deyim katı gün. Ejeke dep Salikaya iyin toktota kaldı. Mujuktar saldattarga arak berip atat. Былтыр karakoldun bazarına barganda görgüm. Bötölködögü arak degenin özdörü jasayt eken, içken kişi jindenip ketet eken. Basa jeke, baldarыңыз kayda? Baldardın çöten atasını erçip top menen ketken. Çoğoyup kalgan nemeleri eğilip ketti. Ketkeni ıras boluptur. Kelbey turuşsa eken, aman kalışsa eken. Alangıça kızı çuğulu tarsıldak küçep. Atçan saldatlar ayıldağılardı tügölü menen başıldı aydap gelattı. Birinekin gayrat kılıp, je kaçam degendi tiginti atıp, kılıçtap saldığa kokuy dep, keygede eçkire ıyla yiyip, kayrele göz yaşına kakay çakay süyleyverdi Salikaya. Kara çeceke, o staylı saldat, 2 mujuktun tukurusunda ayıldağı 200'de kişini mal orduna görbey kuturup atışat. Mıltıgı jaman eken, mıltıgı jok bizdin erkektir kant eken, kırılıp kalat ko, el kırılıp kalat ko ejeke. Oşondogu kurgan Salikanın ıy aralaş zarlap aytkandары anıktalıp, taqdırdın taygalak jolunda tasdıktalıp, Salika özü da ölüp, şordu el kırılıp, dalaylardın sögü aşpel kujonda gömülbey kaların, dalaylar börü tülkü çö, joru kuzgun kargaga jem, nevir çıraktay kızlar bir başlık talkanga ayrı baştalıp, kor bolorun, emçektegi bala enesinden kalıp zar kakşarın, oşonun bari özöktü örttep, küybögen jeri kalbay kül bolup, karargan tak, kaygı muң bolup, oygoda oydan getpey, uktasa tüşkö girip, üçkürük bolup çarçatıp, ünsüz telmirtip, kançalık kaçmasın, kançalık kapkaydagılarga alaksıbasın, bari bir baştı, meni, hayran amanat bir gelgen, kaytalangısı ömürdü tumandatıp, beregi külgün jaşonu, arvas arman koştop, muң koştop, kaların andağı testiyeri göçöt kız, kaydan bilmek, kaydan andamak attin. Enkeygen karı, emçektegi balalı ayaldarda gana taştap, başkaların kollarını artka gayrıp, birbirine tangdırıp, bekemdigin bışıktığın özleri birden çuatıp tekşerip görüp, andan giyin gana aldığa sala aydap gelatkan alagüy saldattar, ak bulak konuş görünböy kalgan aralıkka gelgende, aldıdağı göz aynekçen, murutu tikçigen etkeli 200 öngüsüne çirine teyip, erden öde tura kalıp, sol jaktagı toğ tarapты görsöte kıykırıp süylödü da, özü aldığa baştap, sayördöp jönödü. Angı çajan ele aldığa jarışa çağıp ketken 3 saldat, atların göl şal terdetip, jeldire bastırıp kayra gelip kalıştı. Enesinin kolu el katarı baylanu, kızdıkı boş. Enesinin etegin atkı karmap birge geletat. Joldogata kovuragan ündörge janatan kulağın türüp geldi. Gün jelkeden tiyip, jipjulu jel bettin aymalayt. Jayıtta mal kaldı, ayıl örttönüp, beşiktegi baldar menen ayaldar, basalbagan karı kartan bozdo uylap, itteri erçibey, arar jerde şoңşoyu bulup, bari kaldı. Oң tarapta kasiyetli göldün göz tayıltkan suusu jıbırap, uçu kıyırsız meltirep al jatat. Solda güdüröйгөн жылга жыбыт, adırlardan arı asmanga togoşkon, tosordun karagay badaldı toğloru tomsorot. Kayran eldi şorbastı, dedi, sal aldı da varatkan Cahanbay çoң ata. Mundan ötkönde şor bolmak bile jake dedi. Elçibay degen çal anı töküröңde erçip gelatıp. Karaçı, orusun özüne koşup alıp, oşonça jıl tığ çalıp jürüp, birgeste ar erbilönün kolunda karmaşka dayar turçu, kiyerge soğut, çopkut tuğulgası, atşarga ja jebe mıltığı, çavuşarga ayvaltan aysa kılıç kalkanı, minerge ardayım tavında turgan gülügü da unutulup, yok. Batırlarımız bakandın başına koy kırkar, juşan kayçını kayış kancıgası menen taŋıp alıp, jo toskonu geçse, jo aŋdıp durup jelkeden bastı.
Окуй жаке, Караколдогу жыйында курган Кыдыр аке, орус опсуз көп, мылтыгы бар, бөөдө эл кырылат, тийишпегиле. Андан көрө 3 түтүнгө бир жигит берилсин, алар орукты шикейт деген буйругуна көнөлү. О эл журт дегенди байлардын көпкөн балдары моюн толгоп, көпчүлүк дуулда укпай койду го. Көрсө кайран Кыдыр аке ушул аламатты айтып, сакалынан жашын куйутуп ыйлаган турбайбы? Аңгыча мылтык даг атылды. Агуда солдаттардын бирөө төмөн бадалар аралай качкан бирөөнү кубалап, жапсарга чаңдатып кирип кетти эле. Артынан бакырган үн жанада мылтык удаа тарсылдап атылды. Эми солдаттар жапырт саксактап, четтегилерди омуроолоо тоту шапалак камчылар менен түшкенди сабап, ансыта колдору таңылуу, бөжөңдөй келаткандарды ого бетер үрөйүн учура коркутуп, койчу мере айдап калды. Бая солго бурулган боюнча сайдөрдөп жүрүп отуруп буйткалуу булунга келгенде, алдыдагы көз айнекчен башчысы баарын кыйкырып токтотту да аттан түштү. О мусулман деди аңгыча айдалгандардын арасындагы бир улгайган киши ат үстүндө обочолой турган татар тилмечке кайрылып. Буларың эмне кылган атат? Айтчы айланайын. Түптөгү орустарга биз кол салган эмеспиз. Biz bir orusты öldürmek turgay, orus attığını bugün görüp olturabız ko. Ağzır teriştiret dep, tilmeç aytıp baratkanda tars dep mıltık atıldı. Atkan kişi soldatlarga aralaşıp, arak tamagında berip kelatkan jay çarba kiyimçen eki mujuktun birөө eken. Al mıltığın kesep dag atayın degende, korkkondan at jalına jata kalgan tilmeç, birdeme dep kıykırıp arjaka bastırıp ketti. Alаңгыча башчысы бакырганда солдаттардын бири жакынкы чокуга чаап чыгып барып, атынан түштү да ар жак бер жака дүрбү салып, кароол милдетин аткарып кирди. Калган солдаттар башчысынын жанына чогула жапырт аттан түштү да аттарын бири-бирине кейси ташка байлап, сырткы кийимдерин чече башташты. Көп өтпөй бакылдашып арак ичкенге киришти. Эл менен иши жоктой, аларды унутуп коюшкандай бирөө ырдап, бирөө өтүп коншторун койгулай тайраңдап бийлей баштады. Анан бирөө тамтаңдай басып, эл аралап келди эле, чаштары тарам-тарам өрүмү төгүлгөн тебетейчен кызды каруудан алды да четке дектеңдете жетелеп жөнөдү. Жанында энеси окшойт, колу таңылуу аял чаңырып, артынан бөжөңдөй чуркаганда арак ичип олтурган солдаттардын бирөө ташка жөлөнгөн мылтыгын ала коюп, аялдын алдын торой келди да мылтыктын учундагы соройгон шиши менен бет келе тура калган аялды курсакка бышып алды. Аял темтеңдей жүткүнүп, солдат мылтыгын артка тартып алары менен оңкосунан жыгылды. Эл чурдей түштү. Бытырайга четке качкандар болду. Аларды солдаттар кубалап убара болбой эле, отурган боюнча эле торой татып салды. Айласы кеткен көпчүлүк кайра мерилип, айрымдары жалынып жалбарып, айрымдары нес болуп катып, коркуп калтырап туруп беришти. Эми солдаттар каткырып күлүп, ызырынып, жинденип кетишти. Көзгө көрүнүп калган чоңураак кыздарды аралай келип, тандап, бирден, экиден, үчтөн жетелеп, сүйрөп кетип жатышты. Каршылык көрсөткөн, асылган бирөө жарымы болсо, ийниндеги мылтыгын шагалатта, жаналыкчтай шиш менен эч камарабай бышып алат. Айлана кан жыттанды, сайчы бакырган үнгө жаңыра баштады. Ошондо тартайган узун бойлуу жалгыз солдат алдан эмедей кыйкырып, арар жердеги жолдошторуна арбаң-тарбаң эте жетип, колдон буттан тарткылап, кыйкырып өкүрүп, жер муштап, акыры мылтыгына жетип октоп киргенде, бери жактагы мужуктардын бирөө чуркап барды да мылтыгын колунан жулуп алып, будалай жерге жыкты. Экинчиси арагын ала чуркап, эманы тырбалаңдата басып алышып, оосуна экөөлөп арак куюп киришти. Ар ким Петро деп атын чакырып кыйкырып аткан тартайган узун бойлуу жалгыз солдат акшыйган эки мужуктун алдында алсыз алдан эмедей кыйкырып, аракка какай-чакай сүйлөнүп, жер тепкилейт, муштайт, ыйлайт. Булар бизди соо койбой калды окшойт кызым деди. Үрөй уча калчылдап титиреп турган кичинекейин этегинен жаап, корголоп турган энеси. Корксоң да сөзүмдүк, үн чыгарба. Алдыгы жерде суурдун эскийини турат. Мен акырын жылам, сен ошого кирип кет. Коркпо каралдым. Корксоң бакырсаң, экөөбүз тең өлөбүз. Мына акырын сойлоп кирип кет. Батасың,
Ana men üstüne jığılam. Bizi izlep gelişet. Oşonda uktap kalbay akırın. Özüň çıga gör. Korkma qaraldım. Men daima janыңda bolam. Bekten maşinede su var alıp gelçi dedi жазуучу balaga. Bala ilgirtpey çurkap ketti. Ejeke kayrat kılыңız. Özüňüzdi qarmaňız, orup kalbaňız. Makul aytarım uşul. Uşunu uşul жерден sağa aytayın degem dedi baybiçe. Bekten alıp gele kalgan sudan uğurtap yüzünü çayıdı. Bul okuya murdatan ele elden uğup düğünen bilsek da oşondogu tiriw kalgan жалgız özüňüzdün oğuzuňuzdan uğup olturuş abdan oğur eken. Kaşayıp murda surabaganыбызды kara. Suragandala açık aytуу kıyın ele da ömkö. Oğusu katı bolçu. Ne degen azap tozoktu gördük. Ölbögen can çıdayt eken. Oşol tünü kırılgandardın arasından meni taap algan atam agalarım menen Kıtayga kaçıp barıp geldik. Lenin tüskön Sovet hökümeti aman alıp kaldı. Lenindin atını unutup öçürүүgө Kırgız elinin akısı yok ömkö. Men saga жазуучу katары uşunu aytayın degem. Sen anı elge ayt, yaz. Jaman ejeň okudu, çokudu, mugalim boldu, komünist boldu, orden medal tagındı, bilimge sıyga jetti. Tagdyr eken, kayran oşol orus ulutunun öküldörü menen üsöngülöş jürdük. Jaman ulut jok, jaman adam bar dep Ulu Abay bekar aytpaptır da. Oşol 16-yılı Kırgızlardan korduk görgön tüktük Ukrayn dikanının kızı Aleksandra Chernenko Taşkent'te, Moskva'da birge okup, Bulcak'ta birge iştep, ömürlük dost, yoldaş bolduk. Al gündördün azabını estegende Ali günçe al deylayt, men deylayım. Ömkö, Kur'an okuysun bu. Bilsen men okuyver, bilbesen men okuyvereyin. Özüňiz okuňuz ejeke, özüňiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustaqima sıratal lazina en'amte aleyhim gayril mağzubi aleyhim veleddallin. Tayejesinin Kur'an okup atkanın tınşay olturup ayal kişi ün çıkarbay okuyt deçele birok ejem ayrım erkeklerden kayrattı da degen oy geldi жазуучуга. Ataňyň görü dünýä kardıga çıkkan katal doğuştan ne degen mum katılıp jatat. Aldıga orona salıngan appak şalı joğuluktun çekebelinden serbeyip çıkıp kalgan appak tal çaşları jumşak jelge dirildi. Bırıştı buğday öň yüzü, tayagına süyöngön taramıştı koldoru, jalpak taş üstünde olturgan Ali söylöttü gelbeti. Berege kırgın say atıkkan gögörgön kum, taştı kakso çölkömdün kaçantan belki tiriw esteliginde eles berip turat. Kayran kişi siz ötsöňüz, siz menen birge özüňüz köwe bolgon, Kudaýdyn buyrugy menen eneňizdin epçil akıl aýlasy menen oşonço köpçülükden siz gana japjalgys aman kalıp, azır bizge göz jaşyňyzdy tögüp aytyp berip olturgan, töwe çaşly tik turguzar mıkaçylyk okuya tarıhta öçör, unutular ataňdyň görü, dedi жазуучу içinen gündüröne. Kur'an dele okulup attı. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hullahu ahad, Allahu samat, lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Allahu ekber. Uşul okugan Kur'andy uluu ürkünde beýküne kırgınga uçurap şehit ketken ata jurtundan tentip açkaçılıktan göz jumgan ata babalarыбыздын, apa eneleribizdin, tuğan uruk, jakındarыбыздын jalp ele alamatta apat bolgondordun arbar uruktarına bagıştaymın. Günösü olsa Kuday günölerin geçir, kalgan katkan el jurtuna tınççılık, tokçuluk, amandık, keň gelecek bereler. Amin. Üçö dua kılıştı. Uzaka ündebey oturuştu. Ayımkan Baybiçanan kemselinin çöntögünen büktölü kagazda alıp çıktı da ne ömkö özüңdün oramanыңdan üzündünü bultır tın geste göçürüp жазıp koydum ele. Okuçu öz oğuzundan ugalı. Жазуучу bu kütülbögen sunuşka taң kala birdeme deyin dep baratıp birok taş üstünde monument estelikdey birese sürdü, barandu, birese mani mazmunu şirelgen obraz kahramanday oluttu bağımsalı olturgan tayejesinin bir keste özün acayip
ömür, көңүл, акыл ой күласыгы болгон адабият айдыңына ээрчитип кирген мугалим эжейинин алдында үй тапшырмасын так аткарып келген окуучудай элестей да кетип, толкунданганын баса кыра жөтөлүп, төш чөнтөгүнөн көз айнегин алып, тагынганча боюн токтотуп, шурудай тизилген коос кол жазманы кырааты менен окуп кирди. Ак толкундар куруп алып көлгөйүн, аңгемени улагансыз куралган, акыреттен кабар айткан өңдөнүп, ак толкундар көлдө туулуп көлдөнүп, моюнсунуп тагдырың өр сапарга сап-сап болуп жөнөлүүдө катарда, алтын алкак андала тоо көз талып, бойго жетип өсүп турган сымбаттуу, алпеш деген жалгыз кызы сыяктуу, көлгөйдөдөн турган өңдүү көз салып, ойдулаган закым менен үргүлөп, түбөлүктүү дүйнө барын билдирет. Жаттың ала тоо кыркар тартып агарып, алган өңдүү алыс жолдун кезегин, бараткандай аралап жер өзөгүн, ак булуттар зоокаларга камалып, уюп турат кетпечүүдей эзелим, көмөлдүрүк көкүрөгүн ургулап, көл үстүндө жалаң жорго буурлат, жайнап качып келе жаткан сыяктуу, жал куйрук күмүш алтын туяктуу, төрт күлдөгү бийик жапыс бейиттер, төбөсүнүн калган урап кыштары, мында турган арбактардын кыштагы, муң кабатып кургап калган кейиштер, чыкыроондон түгү чыгып чыйрыгып тургансыды жердин бою жыйрылып. Баракелде, баракелде деди карыя ордунан обдула туруп. Сөздүн күчү, кагылайын сөздүн кудурети деми ушул эмеспи? Ушуга ыраазы бололу, шүгүрчүлүк келтирели, эл бар, журт бар, мына көз алдыбызда чалкып жаткан ысык көлүбүз бар. Кана балдарым, жетелегиле, үйгө баралы, эт бышып калгандыр. 2016-2019 жылдар деп кол койдум эле. Муну Омар абам окуп берсем, көзүнө кадимкидей жаш алып, ыйлап, буга бир сөз кошпо, бир сөз алба деди эле. Анан дагы мына Ташкул аке, кайран Ташкул аке керексиздикке окуп берсем, а киши, эй Дүйшөн, сен улуттардын ортосунда от жага турган чыгарма жазыпсың. Балдардын убалына каласың, муну орусча котортпо деген да. Эми кайран кишилерди өтүп кетти, эки көз караш, бизде деле ошол эки көз караш жашап келатат. Бирок бул тарыхта. Бул тарых биздин кыргыз элинин башына келген бир апаат окуя болгон ушундай. Ошону билип, унутпай жүрөлү бауырдаштар. Ошону арбактарды сыйлап, ардактап Куран окуп жүрөлү.